Билесизби, сизди ким жараткан? Сизге эң сонун дене мүчөлөрүн, көрө алган көздү, уга турган кулакты, эч токтоосуз согуп турган жүрөктү ким тартуу кылган? Көзүңүздүн, чачыңыздын түсүн ким берген? Сизди, бүтүндөй жер шаарындагы адамдарды, жан жаныбарларды, асманда айды, күндү жана планеталарды ким жараткан? Чегине көзүбүз жетпеген бүткүл ааламдагы тартиптүүлүктү ким түзгөн? Мындай суроолордун баарына кимдир бирөө албетте мунун баарын Аллах Таала жараткан деп жооп берер. Анда бул жооп эң туура болмок. Бирок тилекке каршы элдин арасында бул жоопко ынанбагандар да жок эмес. Сиздердин назарыңыздарда жогоркудай суроолорго жооп издөө менен жашоо акыйкатын түшүнүүгө аракет кылуу максатын көздөп, Жума хутбасы көрсөтүүсүнүн кезектеги жаңы чыгарылышы. Те атам замандан бери азырынча бар болгон бул биз жашап жаткан аалам кайдан жана кантип пайда болду деген суроо адам баласын кызыктырып келген. Окумуштуу илимпоздор кандай гана түрдүү илимий теорияларды сунуштабасын, баары бир акыйкат эч өзгөрүүсүз кала берет. Мынтип айтканыбыздын себеби каалайбызбы же жокпу, бүткүл ааламды Аллах Таала жараткан деген улуу акыйкатты моюнга алууга аргасызбыз. Улуу акыйкат ачык жана даана көрүнүп турганына карабастан, азыркы илимий чөйрө ааламдын жаралышы тууралуу эмнелерди айтат, илимдүүлөрдөн сурап көрөлү. Биздин суроого Бишкектеги Кыргыз Россия Славян университетинин доценти, физика математика илиминин кандидаты Кайрыев Нурланбек агай жооп бермекчи. Нурлан агай, мына өзүңүз жакшы билесиз, илгертен бери адам баласы бул биз жашап жаткан убактылуу аалам кайдан жана кантип пайда болду деген суроо адам баласын кызыктырып келген. Азыркы күндө сиз айтыңызчы, ушул илимдүү, илимпоз катары, физик катары ушул биздин аалам кайдан жана кантип пайда болгонун кантип түшүндүрсө болот? Биз жашаган, мисалы биздин жер планетабыз кирген күн системасы бул Саманчынын жолу деген галактикага кирет. Биздин аалам деп 100 миллиарддаган галактикалардын тобун айтабыз. Биздин галактикага окшогон, ушунда 100 миллиард ушундай галактика. Турат ошонун баардыгы болуп аалам болуп эсептелет. Көптөгөн факторго таянып туруп окумуштуулар чоң жарылуу теориясын иштеп чыккан. Анын негизи боюнча биздин аалам мындан 14 миллиард жыл илгери чоң жарылуу негизинде пайда болгон. Ошол чоң жарылууга чейин эмне болгон? Ошону түшүндүрүп бере алабы? Чоң жарылуунун алдында өзү аалам сингулярдуулуктан башталат да. Ошол сингулярдуулук деген бул мейкиндиктин бул өтө кичинекей көлөмдө тыгыздыктын чексиз болушу. Муну биз сингулярдуулук деп аталат. Бул азыркы чоң жарылуу же болсо ысык аалам модели боюнча бул сингулярдуулуктан кутула албайбыз. Ошол сингулярдуулук абалдан чоң жарылуу пайда болуп, чоң жарылуу жүрүп анан аалам пайда болгон. 20-кылымдын башталышына чейин дүйнө жүзүндөгү илимий чөйрөдө ааламдын түзүлүшү туруктуу, башталышы жана акыры аягы жок деген түшүнүк өкүм сүрүп, мындай жыйынтык көптөгөн жылдар бою илимде өмүр сүргөн эле. Качан англисче айтканда Big Bang чоң жарылуу теориясы пайда болгондон баштап, астрономиядагы негизги түшүнүктөр өзгөрө баштады жана жогоркудай туура эмес түшүнүктөр талкаланды. Азыркы күндөгү астрофизикадагы көптөгөн илимий ачылыштар чоң жарылуу теориясынын тууралыгын тастыктап келет. Бул теория ааламдын жаралышын толук кандуу түшүндүрүүчү жалгыз гана теория экендигин дүйнөдөгү бардык илимдер кабыл кылышат. Жогоркудай жыйынтыктоолор 1929 жылы АКШнын Калифорния штатындагы Маунт Уилсон обсерваториясында асман телоолоруна байкоо жүргүзүү методу менен дагы бир жолу кубатталды. Америкалык окумуштуу астроном Эдвин Хаббл чоң телескоп менен асмандагы жылдыздарга жана галактикаларга байкоо жүргүзүп, таң калыштуу кубулушка туш болду. Ал илимпоз жылдыздар жана галактикалар токтоосуз бири-биринен алыстаганын байкаган. Мындай ачылыш илимде чоң бурулуш жасады жана илимий чөйрөнүн тарыхында маанилүү орун ээледи. Демек, эгерде асман телоолору бири-биринен токтоосуз алыстаган болушса, анда ааламдын чоңдугу барган сайын кеңейип бара жаткандыгын көрсөтөт. Мындай кубулушту төмөнкүчө мисалдан жакшыраак түшүнсөк болот. Эгерде бир шарга бир канча чекиттерди белгилеп, анан аны үйлөсөк, шар чоңойгон сайын чекиттер бири-биринен алыстай баштайт. Ааламдагы жылдыздарда да ушундай эле көрүнүш байкалган. Эми, эгерде биз убакыттын өтүшүн тескери карай турган болсок, башкача айтканда,
ааламдын эң алгачкы башталышына кайта турган болсок, анда дүйнө жүзүндөгү окумуштуулар эч талаша албай турган төмөнкүдөй жыйынтыкка келишет. Аалам жана анын материалдык түзүлүшү убактысы көз ирмемде болгон бир чоң жарылуудан пайда болгон деген. Англисче айтканда Big Bang чоң жарылуу теориясы кичинекей бир чекиттин убактысы нөлгө барабар болгон мезгилден баштап болжол менен азыркы күндөн 14 миллиард жыл мурда жарылышынын натыйжасында ааламдын жоктон жаралгандыгын далилдеп көрсөтүп турат. Бардык нерсенин башталышы жана аягы бар, туурабы? Ошол сыяктуу ааламдын башталышы болгон деп айтабы же болгон эмес деп айтабы? Ошону кантип түшүндүрөт физика? Ааламдын ушул чоң жарылуу моделинде эки көз караш бар. Эки модель бар. Ааламдын жабык модели, ааламдын ачык модели деген. Ааламдын жабык модели боюнча азыр кеңейип бара жаткан ааламыбыз кеңейип отуруп, дагы мындан 30 миллиард жыл өткөндөн кийин кайра кысыла баштайт. Дагы 50 миллиард жылга созулат бул кысылуу. Кысылып туруп кайрадан бир чекитке топтолот. Топтолгондон кийин дагы бул сингулярдык абалга келет дагы кандайдыр убакыт өткөндөн кийин дагы чоң жарылуу болот. Аалам дагы кайра кеңейе баштайт. Экинчи модель боюнча ааламдын кеңейүүсү чексиз созулуп кете берет. Жана бул кайсынысы туура, кайсынысы болуш үчүн бизге ааламдын биз орточо тыгыздыгын билишибиз керек. Азыр ааламдын орточо тыгыздыгын так аныктоо боло элек. Чоң жарылуу болгондон кийин азыр мисалы үчүн жердин айланасында айдын айлануусу, күндүн айланасында жердин айлануусу, күн түн болушу, жаз кыш бул мезгилдүү ушундай тартиптүүлүк да, ушундай бир чоң акылмандуулукту талап кылат да. Ушул жөн эле физиканын айтып аткан эле законунун негизинде жарылуудан кийин ушундай тартиптүү болуп жайланып калышы мүмкүнбү? Физиканын көз карашы боюнча бул бардык азыркы ушул кырдаал, мына жер жайгашкан, жер күндү айланган, жерди айланган кырдаал бул бардыгы бул түшүндүрүлөт физиканын закондору менен. Туура, бул закон ченемдүү көрүнүш, бул ошондой тартипти ким түзүп койгон? Бул өзүнөн өзү түзүлүп калган, бар нерсени түшүндүрүш бирөө, ушинтип кантип түзүлүп калышын түшүндүрүш ал бөлөк нерсе го. Физиктердин көз карашы боюнча мен да кайталап кетейин, чоң жарылуу, мына ысык аалам жогорку температурадан басып өткөндө ошо ааламдын өнүгүшү бизде ар бир секундасына менен физиктер жазып чыгышкан. Эмне болгон, кийинки стадияда эмне болгон бардыгы толугу менен түшүндүрүлөт. Бул жаратылыштын өнүгүү процесси ушул жеткен. Именно ушу биздин жерде ушундай кырдаал жашоо үчүн, тирүү үчүн ушундай жакшы шарт түзүлгөн үчүн тирүүлүк пайда болгон. Демек, кокусунан эле жаруулардан кийин ушундай тартиптүүлүк өзүнөн өзү түзүлүп калган. Ушуга түзүлүп калган. Бирок дагы айтарым, мүмкүн башка галактикаларда дагы мүмкүн жерге окшогон планеталар болушу мүмкүн ал жакта дагы тирүү. Эми ушул жерден дагы бир мындай суроо да. Биз Бишкек шаарында жашап атабыз. Бишкек шаарында көп кабаттуу үйлөр бар да. Эми кокусунан эле ошол үйлөр ушундай тартипте болуп жайланышып калган деп айтсак болобу? Ошо демек ошол ааламдын кокусунан эле жаралып калган окшоп болуп атпайбы? Ошентсек болот. Жок, бул эки башка нерсе деп ойлойм. Себеби азыр мына үйлөрдүн бийик сонун имараттардын курулушу бул адамдын аң сезимин, акыл эмгегинин, күч эмгегинин, адамдын кыскасы ишкимердүүлүгүнүн натыйжасы, продукциясы. Ал эми аалам болсо бул ошол табигаттын закондоруна баш ийип, ошон менен өнүгүп келген, ошол табиаттын закондорун ким түзгөн да негизи? Табиаттардын өзүнөн өзү эле ушу жаратылыш түзүп калган. Жок, чоң жарылуу болгондон кийин өзү негизи чоң жарылуу кантип болгонун, чоң жарылууга чейинки окуяны эч биле албайбыз. Чоң жарылууга чейин мүмкүн аалам болгон, кеңейип олтуруп туруп, кайра кысылып, анан кийин жарылуу болгон деп айтабыз. Бул бир теориянын негизинде ошондой. Экинчи теория боюнча ал буга чейин биз мисалы мындай да, сингулярдык абалы бул өтө биз аны жакшы түшүнбөйбүз. Себеби биздин азыркы түшүнүктөрүбүз такыр ошол сингулярдык абалдагы кырдаалга биз колдонгонго болбойт. Биздин ошол сингулярлык абалды физика азыр толук түшүндүрүп бере элек. Азыр бул боюнча түшүндүрүп бере элек. Талаш тартыштар бар. Бирок негизи ошол сингулярлык абалга чейин эч нерсе жок болгон деп физика кабыл кылбайт, а? Кабыл кылбайт, себеби мына сингулярдык абалга чейин убакыт жана мейкиндик деген түшүнүк болгон эмес. Мына качан аалам пайда болуп, кандайдыр убакыт өткөндөн кийин азыркы биз колдонгон мейкиндик, убакыт деген түшүнүктөрүбүз ошондон кирген. Мына чоң жарылуу бул диний көз караштарга каршы келбейт. Мына өткөн кылымдын 50 жылдарында Рим папасы бул өзү атайын айткан, бул эч кандай диний көз карашка туура келбейт деп. Дагы айтышат, Куранда дагы чоң жарылуу бар деп айткан. Ооба, чоң жарылуу теориясын албетте дин кабыл кылат.
бирок ошол чоң жарылууга чейинки акыбалды жок болгон деп дин кабыл кылат. Демек жоктон бар кылган да, Кудай Аллах Таала ошол жоктон бар кылып жараткан, андан кийин гана жаралуу болгон, андан кийин гана ушундай ааламдагы тартиптүүлүк жайгаланышып калган дейт да. А бирок физикада дагы так азыр көз караш жок. Бул боюнча талаш тартыштар бар, проблемалар көп. Ошондой анык сызыктар, ушундай проблемалар болгон үчүн бул илим бар да. Эгер андай проблема жок болсо, андай илим болмок эмес. Негизи мындай эле ой жүгүртө турган болсокчу, мындай жөнөкөй бир атомдунчу өзүнөн өзү жок жерден пайда болуп калышы мүмкүнбү? Атом эмнеден пайда болот? Эгерде мына протон менен электрон өзү качан пайда болгон? Кантип пайда болгон да? Протондор ошо чоң жарылууда пайда болгон. Чоң жарылууга чейин чоң энергиянын эсебинен жок, ошол чоң жарылууга чейин бир бөлүкчөлөр топтолду. Физикалык вакуум. Белгилүү бир мындай кысымга, тыгыздыкка энергия жетти, анан чоң жарылуу болду. Бирок ошого чейин топтолгонго чейинки бөлүкчөлөр кантип пайда болгон? Анысын айттым, так түшүндүрө албайт эч ким. Азырынча так түшүндүрүү жок. Демек мүмкүн азыркы биз билген гравитациялык теориялар мүмкүн жетишсиздир. Мүмкүн билимибиз азыр аны айтканга туура келбейттир. Ошондуктан азыр бул маселе ачыкпайдан калды. Бирок физика ошол бөлүкчөлөрдү жок жерден жаратуучу жараткан деген теорияга макул болбойт физика. Жок, физиктердин арасында динге ишенген да физиктер бар, ишенбеген физиктер да бар. Бирок бул динге ишенбеген бул ааламдын пайда болушун изилдегенге эч кандай тоскоол деле болбойт. Булар эч кандай талаш ал боюнча талаш тартыгы жок. Болгону ошону биз билгибиз келет да. Азыр анын такыр аныгын билбей эле муну Кудай жараткан деп отуруп калганга болбойт. Дагы андан аркы эмне болгону ошону азыр окумуштуулар изилдеп атат. Эми мындай суроо да. Биз азыр Кыргыз телевидениясынын имаратында турабыз да. Бир киши келди дагы ушул имаратты эч ким курган эмес, бул өзүнөн өзү эле пайда болуп калган бир жаратылыштык кубулуштардын негизинде деп айткан болсо, сиз ошого ишенет белеңиз? Жок, ишенбейм. Бул адамдын ишмердүүлүгү. Сиз ошого ишенбейсиз дагы, бирок кокусунан чоң жарылуудан кийин эле ушундай тартиптүүлүктө аалам жаралып калган дегенге сиз мен ишенем. Ишенесиз? Муну Кудай жараткан дегенге эми ал көз караштар эми азырынча да көп издей турган нерселер бар азыр. Адам биз азыр билгенден биле элегибиз көп. Канчалык көптү билген сайын андан бетер биз түшүнбөгөн проблемалар чыга берет экен. Илим ошодон үчүн өнүгүп, ошон үчүн адамга эми дагы бир суроо отурат экен. Мына биз өзүбүздүн күнүмдүк үйдө колдонуп жүргөн буюмдардын ичинен эң жөнөкөйү бул ийне да. Ийне өзү өтө жөнөкөй болгону менен бирок эч качан устанын жардамчысы болушу мүмкүн эмес. Демек, ошондой жөнөкөй нерсе өзүнөн өзү болбогондон кийин кантип эле биз жашап жаткан ушул акылмандуулукту талап кылган аалам өзүнөн өзү кокусунан жарылуудан кийин гана пайда болуп калышы мүмкүн деп ойлойсуз? Жок, эмне үчүн мен аалам өзүнөн өзү бул физиканын толук закондоруна баш ийет. Физика бул жаратылыштагы эле болуп жаткан кубулуштарды закондордун эсебинен келип чыккан бул илим. Ошол илим негизинде биз ааламдын ушул күнгө жеткенин толук түшүндүрүп бере алат. Мына галактиканын пайда болушун, жылдыздардын пайда болушун, планеталардын пайда болушун, алардын кыймылы, алардын ар бир кыймылы секундасына чейин эсептеп бере алышат физиктер мисалы. Туура, физиктер сөз жок, жашоо тартибин, анын кыймыл аракеттерин, бүт алмашуу тартиптерин физика түшүндүрүп бере алат. Бирок буларчы ошол закон ченемдүүлүк башталгандан кийинкисин түшүндүрүп берип атат да. Бирок ошол башталышына себепкер болгон нерсесин кантип түшүндүрүп берет? Ал жагында айттым го, талаш тартыштар көп. Физиктер толук түшүндүрүп бере албайт. Себеби проблема көп. Себеби азыр мисалы бир теория ачылса эле ойлобош керек, ал теория толук баардыгын абсолюттук чындыкты айтып берет. Ошону баарын жазып сүрөттөп турат деп. Кыскасы бир теория болсо да ал салыштырмалуу гана түшүндүрүп бере алат бизге. А чындыгында мүмкүн азыркы теориябыз түшүндүрүп бере албайт. Азыркы биз билген чоң жарылуу, ысык аалам теориясы сингулярдуулукка чейин эмне болгон, кантип сингулярдуулуктан чоң жарылуу болгон, муну түшүндүрүп бере албайт. Мүмкүн жаңы гравитациялык теорияларды иштеп чыгыш керек. Мүмкүн ошолордун негизинде пайда болгон моделдер түшүндүрүп берер. Чоң жарылууга чейин нерсе же чөйрө деп атай турган эч нерсе болгон эмес. Атеисттик көз карашты карманган окумуштуулар ошол ааламдын пайда болгонго чейинки абалын түшүндүрүү үчүн атайын көлөмү нөлгө барабар болгон энергия деген бир термин ойлоп табышат. Ал өзү эмне десе толук кандуу кеңири түшүндүрө алган эмес.
кандайдыр бир чөйрөгө, убакытка, көлөмгө эч нерсеге ээ болбогон абал метафизикалык эч нерсе же жоктук деп мүнөздөлөт. Чынында көлөмү нөлгө барабар болгон энергия бул жоктук. Тагыраак айтканда, биз жашап жаткан аалам Аллах Таала жаратканга чейин жок болгон. Качан Кудай жараткандан кийин гана пайда болгон. Аллах Таала жоктон бар кылуучу кудуреттүү. Биздин ааламдын түзүүчүсү чөйрө, убакыт жана энергия көз ачып жумгача болгон убакытта өтө чоң ылдамдыкта пайда болгон. Физиктер 20-кылымда гана биле алган улуу акыйкатты ыйык Куран 1400 жыл мурда эле адамдарга эскертип койгон. Ааламдын жаралышын Куран төмөнкүчө түшүндүрөт. Ал асманды жана жерди жоктон пайда кылуучу. Сиз илимпоз физик катары мындай айтсаңыз, эгерде ушул физика же болбосо физикалык илимдүүлөр чын эле бул ааламды Аллах Таала жараткан, ушундай жаратуучу Кудай жараткан деп айта турган болсо, анда эмне илимге мындай тоскоолдук болуп калабы же кандай деп ойлойсуз? Менин оюмча, негизи илим менен дин булар канаттуунун эки канатын сыяктуу да. Эгер экөө барабар учса, анда жакшыраак, көбүрөөк ийгиликке жетмекпи деген оюмда да. Кантип ойлойсуз? Эмне үчүн ушул физиктер бул Кудай жараткан деген сөздү кабыл кылышпайт? Андай болгондо физика илими изилдебей токтоп калыш керек да. Мисалы, баарын жараткан деп эле койсок, анда биз эмнени изилдейбиз? Биз ошол нерсенин мүмкүн биз бул жагынан динчиликтерге жардам береттербиз. Биз изилдеп, ар бир нерсенин аягына чыгып, мындан дагы мүмкүн ишенимдүү кылып, Кудайдын бар экени жөнүндө мүмкүн жаңы далилдер табылар, мүмкүн аламдын сырын изилдеп баратып. Мүмкүн башкача болар, ошол бир аныгына жетмейинче бул илим кете берет да. Илим токтобош керек. Бир көз карашка бул Кудай жараткан деп эле биз токтоп калсак. Бирок негизи диндечи ар бир адам илим алууга бешиктен чыккандан баштап аркы дүйнөгө кеткенге чейин илим алышы ар бир мусулманга фарз да. Бул бир эле дин эмес, мейли физика болсун, биология, химия, бардык илимдерди окусун. Ошол илимдерди канчалык көп окуган сайын ал жаратуучунун ушунчалык акылмандуулугун, анын кудуреттүүлүгүн байкай баштайт. Демек бул негизичи дин эч качан илимге тоспойт болчу да. Наоборот, динди кабыл кылган окумуштуулар мүмкүн дагы жакшылык, ийгиликтерге жетмек да. А сиз ошол сыяктуу бир ой жүгүртүп динге дагы бир мындай кызыгып көрбөдүңүзбү? Эми азыр динди сыйлайм, динге ишенгендерди сыйлайбыз. Ата бабаларыбыздын тутунуп келген динин сыйлап, бата кылып жүрөбүз. Эми бирок физика илим өз жолу менен кете берет экен, дин өз жолу менен кете берет экен. Бирок мен ойлойм, булар бири-бирине, мен дагы сизге кошулам, экөө бири-бирине тоскоолдук кылбайт. Мүмкүн диндин чечилбеген мүмкүн ушундай бир көз караштарына мүмкүн физиктер жардам берер. Мүмкүн физиканын чечилип жаткан проблемасы акыры аяга барып динчилер менен толук биригишкенге туура келер. Бирок азыр чынында эле дүйнөдө деле окумуштууларда эч кандай физиктер менен окумуштуулар менен динчилердин ортосунда эч кандай чоң карама-каршылык деле жок. Физиктердин арасында эле ошол Кудайга ишенген адамдар бар, алар деле ошо физиканы изилдеп, ал эч тоскоол болбойт. Суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз, дайыма ишиңиздерге ийгилик болсун. Сизге да рахмат. Өзүңүздөр байкагандай эле илимде дале болсо ачыла элек нерселер толтура. А биздин билгенибизден али биле элегибиз көп. Кээ бир учурларда өзүбүздүн билбестигибизди билбеген учурлар андан да көп. Биз Нурланбек агай менен көпкө ары бери талаштык. Сөзүбүз көпкө уланды. Тилекке каршы көрсөтүүбүздүн убактысы чектүү болгондуктан сүйлөшүүнү кыскартууга туура келди. Нурланбек агай Кыргызстандагы күчтүү физиктердин бири десек жаңылышпайбыз. Анткени студент кезинде аны менен бирге окугандар физиканы жакшы билип, сабакты жакшы өздөштүргөндүктөн Нурланбек агайды Ньютон деп атап коюшчу. Кудай буйруса илимдүү агаларыбыз да Кудайга ишенип, ага ыйман келтирип, илим менен дин чоң бийиктиктерге жетүүчү күн да алыс эместир деп үмүт кылабыз. Андыктан ошол ааламдын жаратуучусуна ишенүү, ага ыйман келтирүү дегеле ыйман сөзү эмнени түшүндүрөт? Ушулар тууралуу сөздү Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийи көрсөтүүбүздүн 2 бөлүмүндө айтып бермекчи.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Урматтуу момун мусулмандар, урматтуу бир туугандар. Акыркы күнү иман жөнүндө көп сөз айтылып, имандуу бала, имандуу кыз, имандуу чөйрө, имандуулук, имандуу падыша, өзү тегеле иман деген эмне? Ушуну Алла Таала эмне деп айтат? Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам кандай деп чечмелеп берген? Бул иман тууралуу бүгүн сөз кылмакчыбыз. Алла субханаху ва таала баарыбызга имандын акыйкатын насип кылсын жана имандуу жашап, иман менен Аллага барганга баарыбызга Алла Таала өзү жардам берсин. Урматтуу мусулман бир туугандар, иман деген сөз аман деген сөздөн чыгат. Аман деп коопсуздук, коркунучтун тескерисинче аманчылыктан. Бул иман эң биринчи Алла Тааланы бар экендигине жана бир экендигине, жалгыз, анын шериги жок экендигине, бардык кудурети толук, бардык сыпаттарында кемчилдиги жок, бардык аттары улук, бийик бардыгынан деп иман келтиришlik Алла субханаху ва таалага бул эң биринчи кадамы ушул. Бул ааламды жоктон бар кылган, азыр жүргүзүп жаткан, учуру келгенде жок кылып кайрадан курган, бу Алла субханаху ва таала жаратуучу, көзөмөлдөөчү, бардыгын билүүчү, бардыгына рызкысын жеткирүүчү, жашоо берүүчү, өлүм берүүчү, урмат сый берүүчү, сактоочу, оорутуп, кайра ден соолук бере турган бардык Алла субханаху ва таала пайда зыян берген. Бу Алла Таалага иман келтиришlik биринчи ушул. Экинчиси периштелерге иман келтирүү. Алла субханаху ва таала көзгө көрүнбөгөн бир топ махлуктарды жараткан, алар нурдан жаралган периштелер. Периштелерге биз иман келтиребиз. Периштелер булар нурдан жасалган, Алла Таалага эч бир тоңмоюндук кылбайт. Алла Тааланын көз ирмемчиликтеги Алла Таалага баш ийбестик кылбайт, толук баш ийет. Аларда напсинин каалоосу жок, аларда аргындашуу, үйлөнүү жок. Бул периштелер Алла субханаху ва тааlanын ибадат кыла тургандары, ар бир инсан менен дайындалган периштелер бар. Ва кутубихи, китептерге иман келтиребиз. Алла Таала адам баласын жаратып, адам баласын ушу туура жолдо жашасын деп, шайтан болуп, айван болуп кетпесин деп, инсандай жашасын деп пайгамбарларды жиберип, кошумча китептерди дагы жолдомо катары, асман жолдомосу, Кудай жолдомосу болуп түшүп келген китептер бар. Бул чоң китептерден ушу 4 баракчалар дагы түшкөн. Таурат китеби Муса пайгамбарга, Забур китеби Дауд пайгамбарга, Инжил китеби Иса пайгамбарга жана Кур'ани Карим Мухаммад пайгамбарыбыз алейхиссаламга түшкөн. 4 тең Алланын тарабынан түшкөн деп иман келтиребиз акыйкатына. Акыркысы Кур'ан, эми Кур'андан кийин башка китеп түшпөйт жана мурдагылардын бардыгын толуктап, мурдагылардын дагы өкүмүн мансук кылып жараксызга чыгарган Кур'ани Карим бул Алла Тааланын акыркы чыныгы китеби деп иман келтиребиз. Bundan кийин пайгамбарларга, русул пайгамбарларга иман келтиребиз. Пайгамбарлар бул Алла Тааланын тарабынан тандалган, күнөөдөн сакталган, аманат берилген адамдардын эң тазасы, эң мыктысы, Кудайдын тарабынан, Алла субханаху тарабынан бул тандалган пайгамбарлар болот. Бул пайгамбарлардын эң биринчиси Адам атабыз, акыркысы Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыз. Андан кийин пайгамбарларга иман келтиргенден кийинкиси тагдырга иман келтирүү. Тагдыр, жакшылык, жамандык бардыгы тагдырдан, бардыгы Алла Тааланын чечимине, тагдырга ыраазы болушлук, Алланын тагдырына иман келтирип билишлик, Кудайдын ушу жакшы дагы, жаманы дагы, жакшылыгы Алла субханаху ва тааланын бардыгы эле тарабынан биздерге, инсан, момундарга берген жакшылык. Себеп Алла субханаху ва таала кыйынчылык берет, биз аны жамандык деп ойлойбуз, бирок ошо менен күнөөнү кечирип даражаны көтөрөт. Алла субханаху ва тааланын жакшы жана жаман бардыгына, кадыры хайрихи ва шаррихи биз ушуга иман келтиребиз. Андан кийин кыямат күнгө иман келтиребиз.
бул дүйнө жалган дүйнө, бул дүйнө сыноо дүйнө, бул дүйнө утурумдук дүйнө, бул дүйнө адам баласы амал кылып ахиретке даярдана турган дүйнө, бул дүйнө жооп дүйнөсү, ахирет болсо тиги дүйнө сурак дүйнөсү, ал түбөлүктүү дүйнө. Ахирет күнгө биз иман келтиребиз. Кыямат күн Алла субханаху ва таала бардык адамзатты кайра тирилтет. Алла таалага кыйын эмес. Жоктон бар кылып, барды жок кылып кайра бар кылып коюу. Алла субханаху ва таала ушул жерде азыр канча бир 6 миллиардтан ашык адам болсо, ушул 100 жыл мурда жок эле. Ушунун бардыгын бар кыла алган. Азыр кайра жок кылып кайра бар кылып коюш Аллага эч кандай кыйын эмес, мүшкүл эмес. Ошондуктан биз мусулманбыз, биз кыямат кайымга жана ахиретте тирилүүгө, Алланын алдына барып эсеп китеп берүүгө, түбөлүктүү бейиш же түбөлүктүү дозоктун чечимин угуп, андан кийин Алла субханаху ва таала чечимин чыгара турган күнгө биз ошого ишенебиз. Мына ушул имандын 7 эң негизги бутактары. Имандын 73-төн 79-га чейин бутагы бар деп имам Муслим рахматуллахи алейх пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисин келтирип айтат. Ошонун эң абзели, эң артыгы бул ла илаха иллаллах, бир Алладан башка илах, сыйынганга лайыктуу зат жок. Жана Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам анын элчиси. Бул хадисте эми айтылганы ла илаха иллаллах айтылган, ушул эң абзел, имандын эң абзел бутагы деген. Биз бүгүнкү күнү имандуулук дегенде ушундай түшүнүп калдык, адептүүлүк деп түшүнүп калдык. Бул адептүүлүк, сый, кичпейил, бул имандын бир бутагы, бир мөмөсү. Бул имандын бир бутагы, бир мөмөсү бул. Ошон үчүн буну жалгыз эле кармап, ушуну иман деп түшүнүү туура эмес. Имандын азыр сиздерге айтып атканым, мына 27 бутагы жүрөккө тиешелүү болуп атат. 6 бутагы ошо тилге тиешелүү болуп атат. 40 бутагы адамдын денесине, ал дагы кайра 3кө бөлүнүп, адамдын жеке өзүнүн жашоосуна байланыштуусу бар. Ага ээрчий турганы жана амматын деп коет, мындай жалпы адамдарга байланыштуу бар. Ушу бардык бутактары, мисалы азыркы айтып кете турган болсок, балдарга адеп берүү, дагы жана айта турган болсок, ата-энени урматтоо, тууганчылык мамилеге бекем болушлук, кыздарды жана башка ошо кызматчылардан акысын беришлик, бул дагы имандын бир бутактары да. Ошондуктан биз эч адашпашыбыз керек. Имандын бутактарын иман деп эле түшүнүп калып калбай, иман дегенде ушундай бир чоң бир ушундай бир бутак, бир имандуулукка Кудайым буйрса, кийинки дагы сабактарда ушул ар бир бутакка токтоп, Кудай кааласа бир аракет кылабыз. Ушу 73 бутагын тең бирден айтып бере турган болсок, буйрса иншалла элибизге мындай жеткиликтүү болот, жана пайдалуу, ушу жемиштүү болот деп ойлойбуз. Буйрса ушулардын ар бирине токтоп, кенен биздин шариятыбызда иманды кандай түшүндүрүп берет, ошону бир буйрса иншалла кийинки сабактарда айтабыз. Иман жок болсо, анын ортосунда куфр эле болот. Иман бар болот же жок болот. Ошондуктан кимдин иманы бар, иманы жок, мунун чечимин Алла таала билет. Ким дозакка барат, ким бейишке барат, инсан муну чечпейт. Буну Алла субханаху ва таала өзүнүн ыктыярына, өзүнүн чечимине койгон. Ошондуктан туугандар, бир адамдын бир күнөө кылган иштерин көрүп туруп, имандан чыгып кетти, бул мусулман эмес, бул дозокко барат деп анын жанына, малына, обуруна кол салуу биздин ахли сүннат вал жамааттын мазхабы боюнча, Ханафи мазхаб боюнча бул туура эмес деп эсептелинет. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, Кудай кааласа имандын ошо 73 бутагын жакшы угайлы, жана биздин ошол ахли сүннат вал жамаатта мазхабында имандын пайда зыяны, көбөйүшү, азайышлыгы, жана ошол имандын ошол бекем кармаган шарттары, ушулардын бардыгы кенен кийинки сабактарда айтабыз. Андай эмесе кош болуңуздар. Алла субханаху ва таала баарыбызды иман менен жолуктурсун, иман менен коштошууга баарыбызга Алла субханаху ва таала насип кылсын. Ассаламу алейкум.